Gele жатқан январдың 5-інде Бүт қырғыздың болсың екен есінде, қыт қылықтап қаттырып көңілдерді шат қылып, жолығалы сайыз ағам кечінде. Саясатты айтпай еле күлдірген, юмор менен бүт қырғызды сүйдірген. ал кечім берет қараңыз, Союзбектей ағабыз мықты ұл екендігін білдірген. Күле беріп борыңар ezілер, Бұл концерттен жылдардағы кезіген, бардығыбыз алалы, белеттер аз саналу, ошондуктан кыймылдайлы тезирээк. Бардығыбыз алалы, билеттер аз саналу, ошондуктан кыймылдайлы тезирээк. Бир байке айтатты. Больницада жатсам жеңем чабып калды дейт. Кандайсың бала, жакшысың? Жакшы, больницада элем азыр 1-2 сааттан операцияга кирем го, даярдап атышат операцияга десе. Жакшы экен. Кийинки жума той беребиз, ошого сөзсүз кел, унутуп калбай дейт имиш да. Тиги көрсө жашоодо ар ким өзүнүн понтун урат экен, мен да өзүмдүн понтумду уруп 5-январда филармониянын чоң залында концерт коюп аткам. Халк айтса калп айтпайт деген концерт. Ушу халктын ичинде ушундай айтылган тамашалуу ойлор, тамашалуу сөздөр коштолгон жакшы концерт болуп, келип кетиңиздер. Ассаламу алейкум. Өзгөлөрдөн өзгөчө, башкалардан башкача мүнөзү бар, тез чиндеп, тез жазылган кыргыз элинин урпактары бүгүнкү керемет кечке куш келипсиздер. Тез чиндеп, тез жазылып дегенімнің себеби кыргыз мындай тез чиндеп кетет. Байкайсыздарбы мындай, тез эле чиндеп, тез кайра жазылып унутуп калабыз да. Могу концерт башталып атканда дагы жиндеп аткандар болду. Баштабайсыздарбы? Эй, деген болуп, анан кайра тарап кеткенден чыксаң, деп кайра. Кыргыз жиндеп аткан кезде эле алдынан чыкпасаң кутулганың ошо. Жини келип атканда эле жолукпай кой, жини тарап кеткенден кийин кайра алдынан чыксаң дагы эчтеке дебейт. Жөн эле мындай карап, өткөндө жолукканды өлтүрүп коймокмун деп коет болду. Ошо. Себеби кыргыз эл баатыр эл. Баатыр эл көп деле жиндей бербейт. Бир жини келгенде бир чабат, шону менен токтойт. Биз эмнеге баатыр болуп калдык, эмнеге жүрөгүбүздө жалын бар, эмнеге биз башкачабыз деп жүрсөп, көрсө мунун бардыгына ата-бабаларыбыздын каада салты, үрп адаты, той топурлары бизди кадимкидей баатырлыкка үндөйт экен туугандар. Кыргыз төрөлгөндөн баштап аягына чейин той менен жүрөт, байкайсыздарбы? Мисалы, башка улуттун өкүлдөрү балалуу болуп кала турган болсо, ал балдары чоочуп калат, коркуп калат, кокуй деп өзүнчө багышат кемдай, өзүнчө багат кемдай, торолгу чакты. Кыргыз андай эмес. Кыргыз роддомдон келгенден кийин өзүн чакпай, чогуу эле ошо аралашып, бирөө келип мурдунан чымчып көрүп, бирөө келип мындай карап көрүп, жаш балдар келип бетин түтө берип, уже батырлыкка жараша баштайт да мындай акырындап. Анан 40 күндөн кийин бешик той деген жашнакай той беребиз дагы, жаңы эле жашоого келгенде 40 күн болгон, баланын көзү жаңы ачылган, эки жакты жагын көрө баштаганда эле тааныбаган эле бирөөлөр келет да мындай, эли чекчен апалар келип, мындай карайт, тиги көзү тостоyup түшүнбөйт. Ишо арча түтөтүп алып үстүнөн алас, арбаладан калас. Ошондо жаш балам эмне деп ойлойт болду экен дейсиң да мындай карасаң. Эмнеге эле ошентип арча түтөтүп ушундай нерсени жазай беребиз десек, көрсө биз ошол кезде эле баланы дымовой чашкага даярдай баштайт экенбиз туугандар. Ошон үчүн түтүндөн коркпайт кыргыз ошончун, ошондо киргеден урган боюнча. Анан бешиктин ичине чүкө салып алып эле, сол, тиги бала түшүнбөйт, эмне кылган атат деп ыйлай баштайт, Ап келип бешикке салып, белинен беккем кылып таңып, шо аба жетпей атса үстүн капкаран кылып жабып, анан бир түшүнүксүз ырырдайбыз, байкайсыздарбы? Ошону бала түшүнөт ошо. Ага мындай эле угулса керек да, бул жашоо энеңдин оюну эмес, келдиңби чыдай эми бияка дегенде.
Анан ошон үчүн кыргыздын балдары бешиктен ойгонгондо карасаң мындай настроениясы жок ойгонот да мындай. Эптеп эле ушул жерден чыгып кетсем жакшы болот эле дегендей да. Анан ошектен чыгып, буту чыгып, база баштаганда дагы бир той. Тушо той деген. Элдер топтолуп, баягы эч кимисин деле тааныбайт элдер топтолуп, ар ким карап кетип атат, наркы эрки болуп атат. Анан ошентип аткан кезде эле бутун тушап, встречный балдарды чуркатабыз. Ошондо жанагы бала эмнени элестетет деп ойлойсуздар? Бир жыгылып, бирин тебелеп, бер жактагылар кыйкырып, батпайсың бол деп кыйкырганда, корккондон ыйлап иртип, ата-энесин караса, ата-энесидир амен иш. Уже эч кимден жардам жок тигиге. Турат ошо жерде. Биринчи чуркап келген балага эле бычакты кармата койгондо көзүн жумуйрөткө багыш болгон. Уже бия болбой калды окшойт дейт да. Жипти кесип, анан тай деп жетерлегенде баягы басып жүргөн бала шоковой состояниеде уже буту иштебей калган болот байкуш мындай болчу. Анан ишо ыргытабыз, асманга ыргытабыз, мындай ыргыт оппа деп тоскондо деп тосуп мындай. Көрсө биз ошол кезде парашюттан секиргенге даярдайт экенбиз балдар. Мына баатырлыкка кандай кетип атабыз. Анан эс тартып калган кезде дагы бир страшный той болот. Өмүр бою эсинде кала турган той. Сүннөт деген. Элдер топтоло баштаганда баягы бала сезет ушу дагы бирдемге кылган атышат деп нары бери басы ыйлагысы келип өзүнчө мындай баса эчтеке жана чыт дейт болду анан самолет кочон деп ар ким алаксыта баштаганда уже страшный болор дагы да учту. Анан келип бычак-чактарды коюп атканда ойлойт, баягыдай эле жип кезет болуш керек деп ойлоп атканда эле шарт дегенде дейт. Болду, андан кийин коркуштун эмне кереги бар, Уже бияна эмне кылса ошо кылсын деп андан кийин коркпай эле кенен эле жүрүп калат да мына. Кыргыз коркпойт, ошон үчүн дүйнөнү тегеренип кеттик го, дүйнөнү тегеренип кеттик. Якутияга барсак 22.000 кыргыз бар экен, ушул жака да келип алдың арба 22.000, сен бул эчтеке эмес, тундурада официанттар бар дейт, Кыргыз кыдырып кеткен да ошо баатырлыктын эмесине. Мурда үйлөнгөндө да кыргыз баатырча үйлөнгөн, азырго башкача үйлөнүп калдык, Азында ажырашуулар көбөйүп кетти, минтип кетти, тигинтип кетти деп эле баарыбыз айтып атабыз. Просто биз үйлөнүп атканда алдап коюп атабыз, туугандар. Биз келинди алып келгенде башкача алып келип атабыз да. Картеш менен барып, лимузиндерди айдатып, аппак көйнөктөрдү кийгизип, ийниңе отургузуп сүрөткө түшүп бактын арасында. Ушинтип атсаң эле, жашоо сонун турбай деп баргандан кийин жашоо башкача болуп калып кетип калып атат туугандар. Мурдагылар нак баатырча үйлөнгөн, эшигин ыргыта тебип, атасын бияка ыргытып, апасын бияка ыргытып, даже ошо жерден эле шешеп-пешепке ороолуп, ат менен эле коюн көргөндө эле бакыр төгүтүп алып кетип калышкан, Анан ошолор ажырашмак беле. Ап келгенде ушундай ап келди, кете турган болсом точно өлтүрүп коет деп эле жашаган алар. Башкача да мына баатырлык. Кыргыз эми той демекчи, азыр ресторанда болуп калдык, бирок мага эң жакканы үйгө той, үйдө болгону жакшы экен, бардык нерсени үйдө жасасаң, кредит алып анан минтип банкрот болуп калат. Анда кредит алып үйдө той берсең банкрот болбойт экенсиң. Килемдериң жаңырып калат экен. Нар жак бер жактарың тазалап алат экенсиң, бардык нерсени жазып алат экенсиң, зато жаңга келин менен үй калып калат экен. Үйдө көп кызыктуу окуялар болот. Кыргыз куда тозуп атканда башка бир мамлекеттен делегат келаткандай даярданат, байкайсыздарбы? Келгиле, куда тозоспа, шыпыргыла деп өмүрү актай албаган жерлерди актап, нар жак бер жактарды тазалап, шагылдар төпкүлөң мейке билетебиз, үйдүн аркасында тазалап койгула дегенде, зеригетти иш кылып аткан киши, аяка ким өтмөгүлө, моягын жасай берели десе, кызыксың го, өтүп калсачы. Өтүп калса айтпай, булар чачын алдын тарап алып, аркасы үйпаланып жата берет экен деп. Тазала деп тазалатып, анан чогулуш өтөт, анан бардыгы делегат тосуш керек да тияктан келаткандар. Байке, сиз ошо жерде жакшы сүйлөйсүз, кудаларды сүйлөп алдырып, зериктирбей отуруп туруңуз. Жеңе, сиз жылбаңыз ушул жерде, чай куюп туруңуз, туруп алмаштырып деп отур эле, арасынан бир тууганын көрүп калат да. Сен дагы бул жара ичип албоктуңбу? Сен апасың эле?
Анын күнөөсү деле жок. Болгон ичип эле алган күнөөсү болбосо, башка абсолюттуу күнөөсү жок байкуштар. Болбой эле ошону нары бери өттөп жытташып эле оозунан. Эти кукуйчу болуп атыптыр, карап койгула, жыттап койгула деп отуп эле. Нервин көтөрүп, уже тигини даяр кылып коюшат да, уже психологическийчи. Нак куда келгенде дарбазанын оозунда даярго тиги. Кармагыла деле үй камагына кесип берет бир күнгө ошо боюнча. Кетти ал, ошончо тойда көрбөй алат байкуш. Шариктерди ийлеп, шариктер дагы тиги кудалар келгичек жартысы жарылып, жартысы калып. Нар жактагы келаткан кудалар деле даярданат. Кадимки деле алар деле сиз жакшы ырдайсыз, сиз жакшы сүйлөйсүз, сиздин машинаңыз бар, сиз жакшы жерде иштейсиз, давай деп курама делегат деп чогултуп атышат. Анан алардан да чогулуш өтөт. Ай, баргандан кийин анан эле ал десе эле жанталашып алып жүрбөй биринчи кылыктангыла. Кокус алдыңарга бир сары май туруп калса, пелас менен жүтүр, карап отурган. Куйрук май келип калган жүрөгүм айланып атат. Сугул! Бүт сабак өтүп баштайт да. Анан эшикке чыкканда бири-биринен тарта баштайт. Бөлүнбөй жок. Чогуу жүрөбүз. Анан жана жакындап калганда дарыларыңарды алдыңар беле? Жана мас болбой тургандарга ичкилей, ошондо. Деп бүт тактап аякта да бир командир болот. Анан бери жакта куда күтүп атканда ичинде баягы, ай, демеле Ташкенттен келаткансып, жаман жоголушту го. Келсинчи алар деп эле каардуу болушу, өздөрүнчө бир мамлекет болуп атканда, бир паникор жеңелер болот, билесиздерби? Жөн эле бир паника кылып берет го, жолдон кетип атып эле бир машина пип деген болсо эле, ай, куда келди дегенде эле үйдүн ичине бомба түшкөндөй ызычы го. Таякчан төрдө отурган апалар, таягы жок болсо ого келип калган болот, кандай болчу? Ай, башка экен. И, келин сен ушун жаман, алып кел таягымды, бутум ооруп атат да, айра таягым. Анан кудалар келгенде музыка менен тосуп алып, баягы каардуу болуп аткан кишилер жак эми жол азабы, көр азабы дегенде келе кудалар деле ичке кирип, дастаркан чекесине отургузуп, анан сый башталат. Агынан кызылынан кандайынан кудалар келгиле деп. Ошондо оорукчандар пайда боло баштайт, байкайсыздарбы? Мен сахарым бар. Мен бөйрөгүм ооруйт. Мен боорум ооруйт. Мен ичпей алгам, мен ичпейм, көптөн. Негизи ичпейм мен. Өлөч, ушун серьезный боло баштаганда, баягы сөсмөр байкени койгон да тамада кылыпчы. Анан ал баштайт. Ай кудалар, силер точно үйүңөрдөн келе атасыңарбы же больницадан эле чогулуп база бергенсиңерби? Үйдөн эле, анда келгиле кичинеден ачууну ачып басат дешип, анан кичинебет анан эшикке чыгып, антрак келгиңиздер эшикке чыккыла дегенде, вот ошо эшикте бомба детет. Башкача бир картиналар бар да. Жеңелер салатты мондайынан ныктап сайып, жана сайып салатты. Анан жөн эле жөнөбөй, бийлегенче жөнөйт. Камон. Тыйынса түшүп кетпейт, шушумон. Бул жактан бир байке тарелкалар менен биянан жөнөйт айнан кылып. Нар жактан бирөө мындайынан келип эле бир куданы заложникке кармашат ошол жерде. Куда дегенче болбой эле оозуна стаканды коюп эле артынан эле салат сайттыр эле билек тартып алат айнанчы. Кем учуна калып кетет баягычы. Анан башталат, анан ошентип бир сыйра кыдыргандан анан эле бактын арасынан бирөө чачып баланы бирөө келаткан болот, кухнядан бирөө чыгып келаткан болот, этканадан монтип көз тостоп, галстуктар кышайып, баягы контролдой албай алган болот да, баягычы чогуу жүрөбүз деген эмес. Койлочу кудалар, өлтүрөсүңөр го деп жүрөгү чыгып калган дегенчи кадимки. Ана көр ана. Баягы жерде баягы кыйын болуп монтип чыгып аткан жеңелер баягы кудалардан качып жүргөн болот го, кайра наоборотчу. Бийлегендер, кудагай дегенде эле тиги, могу куда жиндикине кармагылачы айланайын деп элечи. Өздөрү кайып кылып алып, кана өздөрү качып жүргөнүн көрөсүң, ошо тызылдапчы. Анан ичке кирет. Киргенден кийин ыркесе башталат, ырдашат. Мен ошол ырларды өмүрү радиодон уккан эмесмин. Даже телевизор мен эч жерден уккан эмесмин. Бир оонго бир 5-6 бир сөз жазып алып апалар ырдай бересиздер го, бир башкача ырларды ырдайсыздар, Кызымдын кызын жетелеп, мен тайэне болуп өзгөрдүм. Уулумдун уулун жетелеп, мен чоң апа болуп өзгөрдүм деп. Анан ырга тиешеси жок эле жерден эле кудагый деп кыйкырып коюшат. Десе кудагый да поддержка чыгып, ооо деп анан. Ушулары бизди сыйласын деп нар жагын улап кетип калат.
Анан келиңиз сиз да ырдап коюңуз деселе. Мен кантип ырдабай коем күшүмдүн тоюнда деген ырларды таап алыш. Необычный, да? Бул ырларды мен эле эмес, артисттер угуп кыршашып кетет. Шуну ырдап койсокпу, же эмне автор ким экен деп таппай жүрөт да. Башкача. Анан той бүтөт, жөнөтөбүз. Жөнөткөндөн кийин дагы бир жакшы сөзүбүз бар, Эми Өзбекке төз кал дегенде келгиле ана чогулушуп отуруп, чай ичели деп, ана шубай баштайбыз. Жана Кудай ишпейин деп атты. Рахмат. Жана Кудай ишпейм деп аткан мен кудук экен, өчүп да албайт экен. Тигичи деп анан ушинтебиз да. Бардык нерсени өзүбүз жазсап, өзүбүз бүт кылып, анан артынан арбалекет сүйлөп, кайф кылганды жакшы көрөбүз да. Негизи эми Кыргызымда жакшылыктар эле, тойлор эле, жакшы күндөр боло берсин. Рахмат. Жагып атат бирок, рахмат. Şu çapkan koldoruңуздар менен ылайым тынбай акча санап калгыла деп жакшы ниет кылып коеюн. Кол чапкандар. Анан кол чаппай карап отургандар ошо чабышып аткандардыкын санашып калсын дейли. Себеби кыргыз өзүнүкүнө караганда башканыкын тез санайт. Өзү менен иши жок, башканыкын тез санайт да ушу. Өзүнүн короосунда эки машинасы турса деле наркынкы карап, тигинки чолуп кетти дегенчи. Ушундай. Өзгөчө апалар үйдө жаркылдаган, жайнаган жашынакай келини жүрсө деле болбой эле кошунанын келинин мактай берет. Карасаң тигинин келин. Кудайым ушундайларга эле келин берип койт, карасаң. Деп наркынын келинин мактап атып, өзүнүн келинине муздак чай ичип эле настроениясы жок отурушат. Жашоодо өзгөлөргө эмес, өзүбүзгө көбүрөөк көңүлөлүү. Башкаларды эмес, өзүбүздү көбүрөөк мактайлы. Кыргыз эли бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Эки жака кетет. Урматтуу күлкү күйөрмандары, 5 январь Улуттук филармониянын чоң залында маданияттын мыкты кызматкери Куудул Союзбек Сейтказиев «Калк айтса, калп айтпайт» аттуу чоң программадагы күлкү концертине чакырат. Келип, күлүп, чер жазып, эс алып кетиңиздер. Концертти сахналаш ырчы Куудул достору коштойт. Башталышы 18:00. Билет баасы 1000 сом. Сурап билүү телефондору 0706 21 36 30.